Бул балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу. Мында азыр жумушчулар темир жолду бириктирүүчү жабдыктарды орнотуп жатышат. Жолго 2022 жылы чыгарылган жаңы рельстер төшөлүүдө. Азыркы күндө кап ремонтторду болуп атат. Сплошной смена жаңы рельске алмаштырып атабыз перегонду. Жана дагы фосло жаңы мындай жаңы жыбы шпалдар салынып атат. Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун жалпы узундугу 186 километрди түзөт. Учурда иш жүрүп жаткан Тилке долбоордун биринчи этабы. Балыкчы Кочкор путунун стрелочный переводду чыгарып бүттүк буюрса, азыр деген мынакей жаңы 2022 жылкы рельстер, шпалдар коюлуп баштады буюрса. Эки звено коюлуп атат буюрса, Кудай кааласа жумуш жүрүп атат. Түндүк менен түштүктү байланыштыра турган темир жолун салуу үчүн курулуш лагери түзүлүп, даярдык иштери жүрүп жатат. Учурда бардык аракеттер темир жолду курууга багытталып, тапшырмалар берилген. Биздин үстүбүздөн автомобиль жол өткөрмөсү менен көпүрө түрүндө өтүш керек болот. Андан кийин ак өлөң саздан өткөндөн кийин кадыресе нормалдуу шарт менен долбоорлорду улантабыз дагы. Ортодо бир разъезд курулат 26 километрде. Андан кийин Орто Токой суу сактагычынын боюнда автомобиль жолу менен жанаша өтүш үчүн биз аскалуу жер бар, ал жерди бургулоо жардыруу иштери менен өтүшүбүз керек. Аталган темир жолдун социалдык экономикалык мааниси чоң. Экологиялык жактан дагы темир жолго артыкчылык берилет. Темир жолдун ишке кириши менен жүк ташуучу унаалар каттаган асфальт жолдун дагы кызматтык мөөнөтү узарат. Оор жүк ташуучу автомобилдер Бишкекке чейин ташып келатканда автомобиль жолунун бузулушуна алып келет. Алардын кызмат мөөнөтүн азайтып жатат. Эгер биз темир жол менен ташый турган болсок, ошол нерселер жокко чыгат. Экинчи маселе да экологиялык маселе. Мисалы үчүн ошол эле оор жүк ташуучу машиналар ташып атканда абаны көбүнчө дизелдик кыймылдаткычтар абаны булгайт. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Анда мындай деп айтылат: Кудай буйруса, өз күчүбүз менен балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолун кура баштадык. 1-2 жылда Кочкорго жетип, андан ары Кара Кечеге кирип барабыз. 30 жыл ичинде республикабызда 1 метр темир жол курмак түгүл, тескерисинче 42 километр жолубузду жоготуп турбуз. Албетте өкүнүчтүү. Эми кайра узарта баштадык. Келечекте Кара Кечеден ары Макмалга жана Жалал-Абадка жеткирип бириктиребиз. Ошентип түндүк түштүк темир жолун ачабыз. Учурда темир жолду курууга даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. Жакынкы арада темир жолдун курулушуна капсула салынат.